Туз сатуучу күн эшеги менен туз толгон кабын базарга алып барчу. Жолдо алар сууну кечүүтүүгө аргасыз эле. Бир күнү эшек капысынан сууга кулап түшүп, туз салынган баштык да сууга түшүп кетет. Туз сууда эригендиктен кап көтөрүүгө абдан жеңил болуп калат. Эшек жеңилдикти байкап жыргап калат. Анан эшек күн сайын бир эле нерсени кыла баштады. Туз сатуучу эшектин айла-амалын түшүнүп, ага сабак иретинде бир нерсе кылууну чечти. Эртеси эшекке кебес толгон капты жүктөдү. Кебес толгон кап жеңилирээк болуп калат деген үмүт менен эшек дагы баягы ишин кылды. Бирок нымдалган кебезди көтөрүү оор болуп, абдан кыйналды. Бул ага сабак болуп калды. Андан кийин ал куулук кылбай, жана сатуучу да кубанып калды. Анысы сыңары куулук кылуу дайым эле ийгилик алып келе бербейт.